Оор жүк ташуучу унаа айдаган айдоочулар УКМКнын жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Кайрылууда Баткен облусунун Көк Талаа өткөрмө жайындагы коррупциялык көрүнүштөр комитет тарабынан көзөмөлдөнүшү үчүн ыраазычылык айтылат. Айдоочулар унааны таразага тартууда айрым өткөрмө жайлары 500 сомдон 1000 сомго чейин акча алып жатканын кошумчалашкан. Алар мобилдүү топтордун ишин сынга алып, төлөнгөн каражаттар казынага эмес жеке чөнтөккө кетип жатканын билдирүүдө. Assalamu alaikum, урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге чоң рахмат. Кечеги болуп өткөн Баткендеги Көк Талаа постундагы антикоррупциялык системага бөгөт койгонуңуздар үчүн Баткен областынын УКМКнын сотрудниктериге чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Терминал коюп берсеңиздер, биз терминалга акча төлөйлү, өкмөткө төлөйлү. Бизди каныбызды ичип, уже ушул чейин каныбыз ичип келген, ичип атат. Таразы ар бир машинага 1000 сом, 1500, 2000 сом болот да. Көк Талаа болобу, Ош болот, любой таразы. Мобильный отдельно алат, 1000 сом, 2000 сом мобильный алат, плюс таразы алат. Экөө бирге 2-3 миң алат, 3000 сом. Мамлекетке түш керек да, пулдарчы чөнтөккө түшүп атат. Биз ошого ичибиз зор атат да. Мобильныйды жок кылыш керек. Мобильный жолдо туруп алып, түнү туруп алып, талаада турат, үйдөн чыгып эле чаа калып эле Ниваны калып туруп, формага кип алып тосуп, 1000 сом, 500 сом, 2000 сом алат. Ушул весовой ачылгандан бери жөн эле чөнтөккө түшөт бул. Биз менен айтып келгенде бир мышык чычкан эле ойноп калдык да. Анан бул мобильный весовойду көргөндө биз баягы бир качкан чычкан элебиз да. Писип калабыз бир жердечи. Эми ушул убакка чейин таразага анан мобилдикке канча төлөп келдиңиз ошо? Эми ушул убакка чейин, например, бул кээ бирки жерде 500 төлөнөт, кээ бирки жерде 1000 сом төлөнөт, кээ бирки жерде кыйнайт, жазат. Например, азыр буларга биз жаздырган болсок, биз бул машинанын кредитин дагы төлөй албай калабыз. Урматтуу УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, кечеги мына болуп өткөн Баткен областагы коррупционный иштерге жана мына бул Кыргызстанда болуп жаткан коррупционный иштерди алып барып атканыңыздарга өтө биз ыраазыбыз. Ушул нерсени биз чечип беришиңизди суранат элек водительдердин атынан. УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, биз Баткен облусунун Баткен башкарманын башчыгы, бизге коррупция боюнча бизде көйгөйүбүздү чечип бериңиздер.